Coral Drive бұл вектордық программалардың сап башында тұрған программалардың бірі. Coral Drive бұл жаңа Photoshop растрлық болды. Бұл Coral Drive вектордық. Бұл жерде түс сызықтар, ири сызықтар менен иштөөчү программа деп эсептелет. Мен силерге Coral Drive'тын негизги көрүнүшүн азыр ачып жатам. Coral Drive. Бұл Coral Drive'тын негизги бети. Бұл жерге біз биринчи кайсыл көлөмдө біз жарнак жасашыбыз керек. Biz мисалы бул жерде жарнак жасап көрөлү да. Biz бул жерге параметрлерин киргизип алабыз. Биздин жарнагыбыздын турасы 100 мм болсун, узуну 150 мм болсун. Окей. Бул биздин баракчабыз. Эгерде кадимки баракча, A4 баракчасы болот кылабыз десек, бизден A4 дегенди басабыз. Coral Drive'тын эң чоң мүмкүнчүлүгү ушундай, биз каалаган размерди берүүгө өтө ыңгайлуу. Жанагындай эле Photoshop'тогудай эле негизги менюлар бул жакта кошумча жумушчу инструменттер, жумушчу куралдар деп койсок болот. Бул жакта биздин түстөрүбүз, түс менен иштөө. Coral'да көбүнчө тексттерди, фигураларды түс менен иштеген үчүн биздин программабыздын оң жак бетине түс менен иштөө талаасын киргизип берген. Бул жакта биздин жарнагыбыздын параметри, биздин көлөмдөрү менен иштөө, буну өзүбүз каалагандай өзүбүзгө ыңгайлаштырып коюп алсак дагы болот. Ал эми төмөн жагында биз кайсыл фигура менен иштеп атсак, анын сыртындагы рамкасынын түсү, бул негизги түсү. Экөөнү бул жерден көргөзүп турат. Ал эми бул жерде беттер менен иштөө. Биз 15 бет, 20 бет, 30 бет, же болбосо 8 беттүү кайсы бир жарнактарды жасап калышыбыз мүмкүн. Бул жерде фото альбомдорду жасаганга мүмкүнчүлүк болот. Жана чакан брошюралардын көрүнүшүн жасоого болот. Бул жерден биз каалагандай бет кошуп кете беребиз. Бул биринчи бетибиз, бул экинчи бетибиз. Экинчи бетибиз кичинерип аткан себеби бул жерде башында биз кирип келатканда 100 мм, 150 мм деп тандап алганбыз. Биринчи бетибизди биз кийин A4 деп өзгөртүп койдук. Ал 210 мм, 297 мм түзөт. Эми биз бул жерден иштеп баштоо жолдорун көргөзүп кетебиз. Coral Drive'да бул жерден биз альбомный кылып алсак болот, книжный кылып алсак болот. Альбомный менен иштеп баштайлы. Фон беребиз. Фонубуздун түсүн биз бул жактан каалаган түстү тандап алабыз. Фонубуз күрөң түстө болсун. Бул рамкабыз. Бул жерден өчүрүп койсок болот. Рамкабыз жок, фонубуз күрөңбүз. Жаза баштайбыз. Ош муунун илим лицейи. Биз кадимки лицейдин кирип кетаткан жерине ушундай баннерди, жарнаманы илип коюшубуз мүмкүн. Бул жерден шрифттерди өзгөртүп алабыз. Өзүбүзгө жаккан шрифттерди койсок болот. Жанагы эле бул жактан биздин жазуубуздун түсүн тандап алабыз. Биз жашыл түстү тандап алайлы. Жашыл түс, анын дагы ток жашыл. Ош муунун билим лицейи. Сөзсүз түрдө буну коюуда эки катар аны бул жерден
Барыңар эле көрүнүп атабы? Биздин иштеп атканыбыз. Ой. Эми биз бул жерге логотиптерден билим листеринен, ош менен логотиптеринен коюшубуз мүмкүн. Так, аны биз экранга алайын дагы. Кайдан табышыбыз мүмкүн? Биз кайра эле интернеттен карап көрөлү. Ошму. Так, бул жерде логотиби турат. Биз копировать картинку деп алабыз дагы. Жерге ставить. Биздин логотипибиздин чекесинде мына ак фону менен бирге түштү. Мунун дагы алып салуу жолун карайбыз. Эми билим лицейи. Биринчи логотипти биздин бул эки логотипибиздин көлөмү бирдей болушу керек, Биз биринчи бул логотиптин көлөмүн айлана менен ченеп алабыз. Жана тегиздейбиз. Буну жогорусунан тегиздейбиз. Жалпысын чылдырабыз. Эки объектти кошо алабыз дагы. Кыркуу инструментин пайдалануу менен фонун кыркып алып коебуз. Эми биз бул айланабызды деле алып келебиз дагы. Бул лицейдин логотипин ошого борборлоштурабыз. Так, алдык. Бул дагы кыркуу инструментин пайдаландык. Биздин эки логотипибиздин жогорудан же болбосо ортодон бирдей болуп көрүнүп турушу үчүн биз бул жактан тегиздеп алабыз. Биздин логотиптерибиз бирдей көлөмдө даярдалды. Биз бул жерге Ош менен билим лицейи не деп туруп Хош келиңиздер деп жазып коюшубуз мүмкүн, Мына жердеги шрифт жөнүндө да айта кетейин. Бул Q3 деген шрифт. Атайын Кыргызстанда иштелип чыккан. Ың деген тамгаларды окулбай калгандыгына байланыштуу мындай шрифттерди пайдаланышкан. Биз бул жакка көрсөтсөк, кадимки ың тамгасы болуп турат. Хош келиңиздер. Ош менен билим лицейине кош келиңиздер. Араларын ачып коебуз. Бул биздин биринчи сабагыбызда эле биз билим лицейи менен саламдашып атабыз. Буну биз кайсы бир жерден чыгарып барабыз дагы. Жакшынакай кылып илип коюшубуз мүмкүн,
жерде биз ак түстү пайдаланабыз, көк түстү пайдаланабыз. Жана башка каалагандай түстөрдү пайдаланып кете берсек болот. Так, кимде кандай суроо бар? Бул жана сызыктар менен иштөөчү программа дегенбиз, а? Мына Оого канчалык жакындап келе берсек, бул чоюлуп чекит жок. Туурабы? Сызыктарыбыз чоюлуп кете берди. Кимде кандай суроолор жаралды? Биздин сабагыбыздын бүтүшүнө 4 минутка калды. Кимде кандай суроо бар?